мамлекеттик университетинде табияттануу кафедрасында биз олимпиада өткөзгөнбүз мындан 2 ай мурун. Ошол олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бүгүн сыйлыктарыбызды берүү аземи болот. Ошол биздин Орхус борборунун координаторунун келип ушул жумушту уюштуруп, аземди уюштуруп бергенине жана биздин Альянс Алтын ишканасынын колдоосу менен дагы чогуу ушул белек-бекчектерди уюштуруп студенттерге ушундай мотив берген үчүн биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн ошол Талас мамлекеттик университетинде жакында эле биздин облусубузда өткөн экологиялык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бүгүн сыйлыктар тапшырылып атат. Аталган иш-чарага ушул Альянс Алтын компаниясы дагы биздин жаш келечектеги экология тармагынын кесипкерлерин колдоо максатында өзүнүн салымын кошуп атат. Бүгүнкү күндө ушул экологиялык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнүн 6 студентине ушул компания тарабынан атайын белектери берүү жагы каралды. Мен ошол бизде болуп жаткан абдан куу жаман экологияга таасир тийгизген жерлерди, абага тийгизген жанагы парниковый эффекттерди алдым. Ошол боюнча азыр биз абдан татаал болуп атат. Бишик жерибизди көрдүк. Азыр да Таласта да болушу мүмкүн деп ошо коркунучтуу болуп, ошо презентация кылдык, эссе жаздым. Өзүбүздүн жерибизди, элибизди кылдым. Жаман таштанды таштап, ошону ыргытып, көп колдонбош үчүн ошого катары эле жакшы жазгам.